Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ama ba'da. Assalamu alaikum. Урматтуу агайынылар, эжеке карындаштар. Жараткан Аллах Таала эң биринчиден элибизге тынчтык берсин, ынтымактуулук, биримдүүлүк берсин. Бүгүнкү сиздер менен маектеше турган сөзүбүз бул аялдын диндеги орду, аялдын исламдагы орду тууралуу. Аялдарга биз кандайча урмат сый менен мамиле кылышыбыз керек? Күйөөлөрү кандай мамиле кылыш керек аялына деген сөзгө келип токтолмокчубуз. Аллах Субханаху ва Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде биз менен сиздерге, эркектерге кайрылып мындай дейт: "Ва аширухунна бил ма'руф." Силер аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Мына ушул аяттын чечмелөөсүндө улуу алымдарыбыздын бири Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтат: ошол жакшы мамиле кылуу дегендин мааниси эмне дегенде чечмелегенде эң биринчи айтат: аялдарыңар менен сүйлөшкөн кезде аларга жагымдуу, жакшы сөз сүйлөгүлө, сылык сөз сүйлөгүлө, орой сүйлөбөгүлө аларга. Аялына сүйкүмдүү болуш керек, аялынын акысын өтөш керек, аялыны ыраазы кылууга умтулуш керек, аялынын сүйүүнү сактап калууга аракет кылыш керек. Эмне үчүн? Ортолорундагы жакшы жашоо улануу үчүн, урматтуу мусулман бир тууганда. Мына ошол себептен ар бирибиздин мойнубуздагы чоң милдеттер бар. Биз каалайбыз, аялыбыз бизди сыйласын, кадыр барктасын десек, биз дагы ошол аялыбызды эмне кылышыбыз керек? Кадыр баркына жетишибиз керек. Мына ошол нерсеге Аллах Таала жанагы жокоруда биз айткан аятта буйруп жатат. Эмне дейт? "Валахунна мислуллади алейхинна." Силердин кандай акыңар аялыңарда бар болсо, аялдарыңардын дагы ошондой акысы бар деген аятка ушундай нерселерге биз менен сиздерге эмне буйруп жатат дин, ислам дини. Андан кийин аялдын акыларынын дагы бирини сөз кыла турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандарым, биз ошол үйүбүзгө келген кезде мен жумуштан келдим, мен чарчадым, кана тамагың, кана аның, кана мунуң деп отурбай, эмне кылышыбыз керек? Ошол үй бүлөлүк иштерибизге жардам беришибиз керек. Үйдө болгон кичинекей иштерибизди аялыбыздын колудан алып, колуга кол болуп, бутуна бут болуп, ошол аялыбызга жардам беришибиз керек. Себеби бизден улуу болгон, Кудай Таалага эң жакын болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн үй бүлөсүнө кайтып, жумушудан кайтып келген кезде Айша энебизге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жардам берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошол өмүр жолдошу болгон Айша энебиз айтат: "Кана якуну фи михнати ахлихи, фа иза хазаратис салату харажат ила салат." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үй бүлөсүнүн жумушу менен алектенет эле. Качан намаз убакыты болгон кезде анан намазга чыгат эле дейт. Башка бир хадисте Айша энебиз айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн колу менен кийимини тигет эле, өзүнүн колу менен жанагы койлорду, эчкилерди сабыйт эле деген немеси бар. Пайгамбардын сөзү бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизден улуу болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушунчалык аялдарга маани берип, жардамдашып жаткан болсо, биз анын жолдун жолдогон мусулмандар дагы ошол пайгамбардын жолуна түшүп, ошондой жардамдашыбыз керек. Аялдын илим алуудагы орду. Бүгүн мына ушул нерсе өтө чоң бир унутулуп кеткен. Мындайча айтканда маани берилбей калган амалдардын бири болуп эсептелет. Анткени бүгүн биздин жаш кыздарыбыз, энелерибиз, апаларыбыз, эжекелерибиз, карындашыбыз эмне болуп жатат? Жанагы илим албастан, жеткиликтүү илим албагандыктан түркөйлүк болуп, сабатсыздык болуп, анын сабатсыздыгы коомчулукка дагы өзүнүн таасирин тийгизип жатат. Себеби бизден өткөн улуу алымдарыбыздын сөзү бар: эгерде сен bir kişiye üretsen, anda bir kişiye bir neseni üretken bolosun deyip. Alemi eğer siz bir ayaldı tarbiyalasanız, bir kızdı tarbiyalasanız, ilim üretseniz, anda bir üy bülönü tarbiyalagan bolosuz deyip. Biz dağın oşondoy ayallarımızga mümkünçülüklerini tüzü berip, din ilimin ürönü, başka ilimleri ürönüge emne kılışımız gerek, mümkünçülüklerini tüzü berişimiz gerek. Oşondo jakşı apalar çıkat, jakşı ejeke karındaşlar çıkkan kezde jakşı baldar tarbiyalanı östürök. Kolundan kolga kol, butuga but bolup, kıskası oşondoy oru, sırkoo, kırsıktan bir kayra butuna jakşı oңолуп turup ketkenge çeyin özümüzdün salımımızda koşuşubuz gerek. Biz menen sizler oşol atalarыбызды, apalarыбызды, эжекелерибизди, карындаштарыбызды, өзүбүздүн өмүр жолдошторубузду сыйлайлы, кадыр баркына жетели, алар менен бирге жакшы өмүр сүрүп
elibizge, jeribizge çoğun salım koşup hizmet kılgандай bolali. Amin ya rabbal alamin.